таат ибадаттын коомго тийгизген жана ошол ибадат кылган адамдын өзүнө тийгизген пайдасы. Ибадаттын коомго тийгизген пайдасы кылмыштуулук жоюлат. Ибадат кылган коомдо кылмыштуулук түп тамыры менен жоюлат. Азыр элестетиңиз, Кудайга шүгүр ушунчалык эл динге ибадатка көндү. Анан мурдакы баягы 2000-жылы ошол милиция болуп иштеген же врач болуп иштеген адамдар менен сүйлөшүп көрсөңүз, ошол жылы баягы журнал толуп калчу эле дейт кылмышка. Паланчыны паланчы урду, паланчыны паланчы зордуктады. Кылмышка баягы журнал толуп калчу эле дейт. Азыр эч нерсе жок. Баягы айтат, коридорлор жарабай калчу эле дейт. Милициялардын коридорлору жарабай калчу эле дейт. Азыр аппак кийимдер менен иштешет. Бул кылмыштуулуктун азайганы дейт. Бул Аллах Тааланын ушул биздин коомго берген мээрими, рахматы. Экинчиси, Аллах Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар." Албетте намаз жийиркеничтүү иштерден жана жаман иштерден тосот дейт. Бул Куранда келген аят бизге бир калып болуш керек. Намаз окуп аткан адам значит тосулуш керек. Тосулбай жатабы ошол иштеринен, тосулбай жатабы, демек анын намазында кемчилиги бар. Ал намазын оңдош керек. Экинчи пайдасы ошол жаман иштерден сактайт. Аллах Таала дагы өз сөзүндө айтат: "Мен амила салихан мин закарин ау унса, ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан тайyiba." Кимде ким жакшы иш кылса жана момун болсо, ал эркек болобу, аял болобу, момун болуп жакшы иш кыла турган болсо, фаланухияннаху хаятан tayyiba, ага жакшы жашоо беребиз дейт. Бул ибадаттын дагы бир пайдасы, пендеге, инсанга жакшы жашоо алып келет. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха ла yazlimu мисқала зарратин ва ин таку хасанатан юдаифа. Аллах Таала айтат: албетте Аллах Таала эч кимге кыпындай дагы зулум кылбайт. Эгер жакшылык боло турган болсо, аны көбөйтүп берет. 10 эсе 700 эсеге чейин көбөйтүп берет. Ибадат сооптордун эселенип берилүүсүнө себепчи болот. Имам Бухари жана Муслим баяндаган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Араайтум лау анна нахаран бибаби ахадикум яғтасилу фихи кулла яумин хамса." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгер силердин араңардан бирөөңөрдүн үйүңөрдүн алдынан дарыя акса, дарыя агып өтөт, ошол дарыядан баягы адам күнүнө 5 жолу жуунуп турса, биздин мисалды айталы, күнүнө 5 жолу душка түшкөн адам кири калабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кири калабы деди. Сахабалар жок. Ал 5 жолу күндө 5 жолу жуунган адамда эч кандай кири калбайт деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Фазалика мислу ас-салаватил хамс ямхуллаху минал хатая." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: 5 убак намаз дагы ушундай деди. Ким 5 убак намазды окуса, ошол ибадатты толук кылса, ал Аллах Таала анын бардык каталарын өчүрүп, кечирип салат дейт. Аллах Таала Ниса сүрөсүндө айтат: "Ва ман юти'иллаха ва расулаху فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين." Kim Alloh Taolaga bosh ийсе, жана пайгамбарына bosh ийсе,
Булардын даражасын айтып атат. Караңыз. Фаулаикаллазина ан'амаллаху алейхим. Булар Аллах Таала жакшылык берген адамдар менен бирге болот. Ма'ан набийин, пайгамбарлар менен бирге болот. Вас-сиддиқин, жана садыктар менен, сахабалар менен бирге болот. Ваш-шухадаи вас-салихин, жана Аллах жолунда шахид болгон адамдар менен, жана салих адамдар менен бирге тирилет. Бул жөнүндө хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү Раби' ибн Кa'б ал-Аслами деген сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге түнөп жүргөн. Анан бир түнү бааматка дарат алганы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга даратка суу алып келди. Суу алып келди, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйүнгөнүнөн, баягын жакшы көргөнүнөн Сәлия Кa'б, менен сура ей Кa'б деп берди. Не каалайсың сура деп берди. Ошондой деди эле. Караңыз, сахабалардын ой жүгүртүүсүн караңыз. Сура деди эле, бир төө, эки төө деп дүйнө нерсесин айткан жок. Машина сураган жок. Алардын ой жүгүртүүсү, алардын максаты кайсы жерде экенин ушул жерден билсеңиз болот. Бул жерде мурафакатука фил жанна. Мен сени менен бейиште бирге болгонумду сурайын деди. Эң жогорку даражаны кармап койду ал. Максаттын эң бийигин кармап алды. Ошондой деди эле, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындан башка жокпу? Мындан башка сурай турган нерсең жокпу? Бул дүйнөдөн сенин муктаждыгың жокпу деди эле. Жок я Расулалла деди. Мен сени менен бейиште бирге болууну каалайм деди. Деди эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анда Айни аля нафсика бикафрати суджуд, анда өзүңө сажданы көбөйтүү менен мага жардам бер, өзүңө жардам бер деди. Көбүрөөк намаз оку, көбүрөөк ибадат кыл деди. Пайгамбарлар менен бирге болуу үчүн ибадатты көбүрөөк кыл деди. Эми тоң моюндуктун кесепети. Тоң моюндук деген бул айтканды кылбоо. Адам ата менен Хава энебиздин бейиштен чыгарылуусунун себеби эмне? Бул инсандын табиятында бар. Адашуу же билбей кылып алуу бул табиятында бар. Адам алейхиссалам менен Хава энебизди бейиштен чыгуусуна себеп болгон бул ошол Аллах Тааланын жебе деген дарагынан жеп коюусу. Кылба дегенин кылып коюусу. Шайтанды ошол шайтан боло электи. Иблисти шайтанга айландырган, ага лаанат жаптырган бул сыпат, бул дагы тоң моюндук. Анткени адамга сажда кыл, саламдашуу саждеси болчу ал. Саламдашуу Адам алейхиссаламга сажда кыл деди эле. Мен андан жакшымын деп Аллах Таалага баш ийбей койду. Тоң моюндук кылды, Аллах Тааланы кууп чыгарып, ага лаанаттап, ал шайтан, иблис болуп калды. Бул нерсе, бул тоң моюндук канчалаган коомду жок болушуна себеп болгон. Булардан Аллах Таала булар жөнүндө кабар берип, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, Анкабут сүрөсүнүн 40-аятында Факуллан ахадна бидамби. Биз алардын ал коомдорду ошол кылган ишинин айынан алдык. Кылган ишинин айынан жер бетинен жок кылдык деди. Фаминхум мен арсална алейхи хасиба. Алардын арасынан, ошол коомдордун арасынан шамал жок кылгандары бар. Шамал менен азаптадык бир коомду. Ваминхум мен ахадату сайха. Анан ошолордун ичинен кээ бир коомдорду үн менен азаптады. Ваминхум мен хасафна бихил ард. Алардан кээ бир коомдорду жер жутуп кетти. Ваминхум мен аграхна. Алардын ичинен ошол тоң моюндук кылгандыгы үчүн Аллах Тааланын кыл дегенин кылып, кылба дегенин кылбай
Аллах Таалага моюн сунбагандыгы үчүн Аллах Таала кебиркилерин сууга чөктүрдү. Ва ма кана Аллаху лиязлимахум. Аларга Аллах Таала зулум кылган жок. Валакин кану анфусахум yazlimun. Бирок алар өзүнүн жандарына өздөрү зулум кылышты. Тоң моюндук кылуу деген бул өзүнө өзү зулум кылуу деген экен. Урматтуу жамаат. Акыркы аяктоочу сөзүбүздү Ибрахим бин Адхам рахимахуллах тааlanın sözü менен бүтүрсөк, инна лил хасанати дияун фил вajh. Бул алым айтат, албетте жакшылыкта, жакшылык ичинде жакшылыгы бар адамдын жүзүндө нуру болот. Ва нурун фил калб. Ал адамдын жүрөгүндө нуру болот. Ва саатун фил ризq. Анын рызкысында береке болот, кенендик болот. Ва кувватун фил бадан. Анын денесинде кубат болот. Ва махаббатан фи кулубил халq. Анын бардык жаралган нерселердин, бардык адамдар аны жакшы көрүүсү болот алардын жүрөгүндө. Бардык адамдар эмне үчүн жакшы көрөт билбейт, бирок баары жакшы көрөт аны. Ва инна сайyi'atan савадан фил вajh. Жамандыктын дагы кесепети болуп, бети жүзү карарып кетет адам. Ва зулматан фил кабри вал калб. Жана анын кабыры дагы, жүрөгү дагы капкараңгы болот. Ва ханатан фил бадан. Анын денесинде дагы боштук, алсыздык. Ва нуксан фил ризq. Рызкысында дагы жетишпестик болот. Ва бугдатан фи кулубил халq. Анан башка адамдардын жүрөгүндө бир жек көрүүсү болот алар.